забывай, мой потерянный рай, что в тебе таится малай. Но не забирай, пока небо сохранит тот май в ней, пока в небо еще сил набрать. Аз жамгыр жааса мен калкам. Үйгө кантип кетем. Аз башынан айтайын, ушу жерин коесуз такыргым. Анан сурооңуз эмне эле? Тамаша. Ошол максаттын орундалышына ишенбесең, ал эч качан ага аракет кылбайсың да. А үчүнчүдөн аракет кылыш керек. Болбойт, бул интервьюлар шамал болот. Болбойт го, э? Жок, мен интервью ушу менен бүттү. Кетерем. Алар тобокелчиликке баруудан коркушкан эмес. Ар бир жеңилүү кайра аларды чыйралткан. Алар бир нече ишкана ачып, көптөгөн адамдарды иш менен камсыз кылган. Айдана, сен өз калың менен журналисттик кесипти таанадың беле? Ооба, бала кезимден бери журналист болгум келчү, ошондуктан азыр өзүм сүйгөн кесипте иштеп жатпаймынбы. А сенчи? Чечим чыгарып, өзүңөр эңсеген керектүү кесипти тандайсыңар деп ишенебиз. Ар бир университет адамды өзгөртөт болуш керек. Анан Манас өзгөчө жакшы жакка өзгөртөт. Менин тааныштарым да, группалаштарым да айтып калат. Манас бизди жакшы жакка өзгөрттү деп. Мисалы, мурун балким бир аз туура эмесирээк жүрсөк, Манаска келгенден кийин мындай туура жүргөн, түз баскан, анан кичпейил, жөнөкөй болуп калдык. Себеби айланабызда жалаң ушундай студенттер дейт да. Чын эле Манастын бир ушундай имидж бар го. Жөнөкөй, анан аракетчил студенттер окуйт деп. Манаска келгенче чейин баары бир кичинекей элем. Өзүмө мынчалык өзүмө болгон ишеним азыраак болчу. Анан Манаска келгенде көп нерсени үйрөндүм. Мурун балким Манаста окуп, ошол жакта мыкты бүтүрүп, анан жакшы иштеп калсам деген эле балким чек болсо, азыр Манаста окуп жүргөндө ал чектердин баарын аштым. Азыр менимче бул мага жетпейт. Мындан да көп нерселерди биз жасай алабыз колмо деп ошондой дагы амбицияларым, ошондой эле өзүмө болгон ишеним ушулар көбөйдү. Манас университети негизинен студенттерге мындай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет да, жакшы аянтча түзүп берет. Студент окусун, өзүнүн мындай таланттарын, жөндөмдөрүн андан дагы ачсын деп жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Китепканасы, мисалы, тамактануучу жайлары, тазалыгы, кампустарындай жакшы болгондагы бул адамга мындай жөнөкөй эле нерседе көрүнүшү мүмкүн, бирок ушул эле нерселер тескерисинче бизге мотивация берет да. Мен сонун университетте окуйм, таза жерде окуйм, мисалы, бүт нерсебиз бар деп андан дагы алдыга умтулуусуна чоң көмөкчү болот. Бир гана кесиптик билим берүү менен чектелбейт да, университет бул коомго керектүү, коомдо өзүнүн ордун тапкан, өзүнө жоопкерчилик ала билген адамдарды тарбиялап өстүрөт да. Азаттыкка болсо кастинг аркылуу өткөм. Экинчи курсту бүткөндө эмес, экинчи курста декабрларда кастингке барып, андан өтүп, бир ай стажировкада жүрүп, анан кайра окумдууланышым керек деп, кайра келгенге мажбур болгом да. Анан бирок кайра эле мага буйруптур, ушул орун кайра эле 3-чү курсту бүтөйүн деп атканда, былтыр ошол апрель айларында бизди чакырып, анан азыр Азаттыкта иштеп атам. Адамдын үрөйүн учурган бул окуяга кантип жол берилди? Кыздын өмүрүн кыйган жигит кандай ойго жетеленип, сүйгөн кызына кантип бычак көтөрдү деген суроо азыр ар бирибизди ойго салууда. Эң эсимде калган биздин берүүлөрдүн ичинен Бурулайдын окуясы болгон. Ошо Бурулайды ала качып, ал көз жумгандан кийин бир күн же адашпасам 2 күнүн ичинде эле биз ушул берүүнү тартканбыз. Алардын ата-энесин, жакындарын чакырганбыз. Ошол берүү аябай оор болгон. Адамдын коопсуздугу корголо турган жерде ушундай окуя болуп отурат да, анан буга кантип жол берилди?
келечекте болсо ошол мисалы азыр манастын сыймыктары деп биз алып атпайбызбы бири бирибизден интервьючу. Бирок балким келечекте манастын ар бир студентинин ушундай манастын сыймыгы деп аталып, ар биринин өзүнүн оюн укканга балким мүмкүнчүлүк болот.